Яшар Догу Вехпе Эмре эл аралык мелдешинде алгачкы алтынды балбан кызыбыз Айпери Медет кызы тагында. 76 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашып жаткан Айпери Медет кызы мелдештен 1-8 финалдан тарта катышып, Япониялык жана Россиялык атаандаштарын артта калтырып, финалдык беттеште Казакстандын спортчусун жеңип алган. Буга улай эле Айсулуу Тыныбекова да ушул эле эл аралык мелдеште алтын тагынды. Алгачкы беттешинде Акашанын балбаны Мерелен Гарсияны чейрек финалда туркиялык Кадрия Аксойду туше ыкмасы менен уткан. Жарым финалдык беттеште орусиялык Амина Танделованы артта калтырды. Чечүүчү алтын медаль үчүн беттеште казакстандык спортчуну 5-0 эсебинде утуп, эл аралык мелдештен жеңүүчү саталды. Бул эл аралык мелдеште кыздарыбыз менен кошо балбан уулдарыбыз да ийгиликтерди жаратты. Грек-рим күрөшү боюнча Жоламан Шаршенбеков алдына бир да балбанды чыгарган жок. Ал 1-8 финалдагы биринчи беттешинде казакстандык спортчуну 9-0 эсебинде жеңди. Андан кийин чейрек финалда туркиялык балбанды 9-0 эсебинде артта калтырды. Жарым финалда Шаршенбеков өзбекстандык спортчуну 8-0 эсебинде жеңип, чечүүчү кармашта ирандык спортчуну 5-0 эсебинде утуп, алтын медаль тагынды. Жоламан Шаршенбеков. Кыргызстандын эркин күрөш боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Бекзат Алмаз уулу да Туркиядагы эл аралык мелдеште алтын медаль тагынды. Мелдешке спортчу 57 килограммга чейинки салмакта 1-8 финалдан тарта катышып, алгач ирандык спортчуну жеңди. Жарым финалда казакстандык спортчуну жеңип финалга чыкты. Ал эми алтын үчүн күрөштө кыргыз балбаны россиялык спортчуну жеңип, биринчилекте камсыздады. Finalde Laçin Monguş'u tecrübeli rakibini yenerek Бул мелдеште кыргызстандык спортчу Улукбек Жолдошбековдун да жылдызы жанды. 65 килограмм салмакта күрөшкөн балбан бельгиялык, ирандык, азербайжандык жана казакстандык спортчуларды жеңип, финалга чыкты. Алтын үчүн беттеште Жолдошбеков азербайжандык спортчуну жеңип, эл аралык мелдештен алтынын тагынды. mağlup ederek birinciliği elde ediyor. Эркин күрөш боюнча балбан Эрназар Ахматалиев Туркияда өтүп жаткан эл аралык мелдешти ийгиликтүү өткөрдү. Чейрек финалда тажикстандык спортчу Мустафа Ахмедовдун далысын жерге басып жеңишке жетти. Ал эми жарым финалда япониялык балбан менен күч сынашып, аны 8-6 эсебинде утту. Алтын үчүн беттеште монголиялык балбан Тулга Тимур Очерындын далысын басып, жеңишти камсыздады. Кыргызстандын күрөш боюнча улуттук курама командасы Туркияда 7-11 март күндөрү өткөн Яшар Догу Вехпе Эмре аталышындагы эл аралык мелдешке катышып, ийгиликтүү жыйынтыкташты. Жалпы эл аралык мелдешке грек-рим күрөшү боюнча 14 балбан, кыз келиндер күрөшү боюнча 4, эркин күрөш боюнча 15 спортчу катышты. Жыйынтыгында кыргызстандык балбандар 6 алтын, 7 коло, жалпы 13 медаль утту. Кундуз Кенжебаева, Айбек Исабеков, Регион.